4-cü bölüm. Ошентип Сулайман бүт Исраилга падыша болуп турду. Анын кол астындагы башкаруучулары мына булар эле: ыйык кызмат кылуучу Садоктун уулу Азария, катчылар Шиши уулдары Элихореп менен Акия, тарыхчы Акилут уулу Жошапат, аскер башчы Жоят уулу Беная, ыйык кызмат кылуучулар Садок менен Абыятар, Натан уулу Азария дубан кызматчылардын үстүнөн башчы, ыйык кызмат кылуучу Натандын уулу Забут падышанын досу. Падыша сарайынын башчысы Акишар, салык жыйноочулардын башчысы Абда уулу Адонурам, Сулаймандын бүткүл Исраилга койгон 12 башкаруучусу бар эле. Алар падышага анын үйүнө азык-түлүк жеткирип турушчу. Ар бири жыл сайын бир айга жеткидей азык жеткирчү. Алардын аттары: Эпрайым тоосун Хур уулу, Макасты, Шаалбимди, Бейт-Шемешти, Эйлонду жана Бейт-Кананды Декер уулу, Арубатты Хесет уулу башкарчу. Сохо менен бүт Хейпер жеринде ал башкарчу. Бүтүн Нападдорду Абинадаб уулу башкарчу. Сулаймандын кызы Тафат анын аялы эле. Акилут уулу Баана Таанакты, Мегидону, Израилдин төмөн жагындагы Саретандын жанындагы Бейт-Шеянды, Бейт-Шеяндан Абел-Мекелге чейинки жерлерди, атүгүл Жокмаамдын ар жагындагы жерлерди да башкарчу. Гебер уулу Гилаттын Рамотун башкарчу. Анын карамагында Менашенин уулу Жайырдын Гилаттагы кыштактары бар эле. Ошондой эле анын карамагына Башандагы Аргоп дубаны Дубалдуу жана Жез кулпулуу 60 чоң шаар менен тиешелүү эле. Маханаимди Идо уулу Акинадаб башкарчу. Напталы жерин Акимаас башкарчу. Ал Сулаймандын кызы Басематты аялдыкка алган. Беалот жана Ашыр жерин Хушайдын уулу Баана башкарчу. Исахар жерин Паруахтын уулу Жошапат башкарчу. Бенжамин жерин Эйланын уулу Шимей башкарчу. Гилат жерин Амор падышасы Сихондун жерин жана Башан падышасы Огдун жерин Ури уулу Гебер башкарчу. Деңиз жээгиндеги кумдай көп жүйүт менен Исраил ичип жеп көңүл ачып жатты. Сулайман Эфрат дарыясынан Пелишти жерине чейинки, Мисир жерине чейинки бүт падышачылыктарга ээлик кылды. Алар Сулаймандын көз өткөнчө кызмат кылып, тартуу алып келип турушту. Сулаймандын bir күнкү азык-түлүгү 30 кор буудай унунан, 60 кор башка ундан, бугулардан, жейрендерден, бөкөндөрдөн жана семиртилген канаттуулардан тышкары бордолгон 10 өгүздөн, жайыттан алынган 20 өгүздөн, 100 койдон турган. Анткени ал дарыянын бер көйүзүндөгү бардык жерге, Типсактан Азага чейин дарыянын бер көйүзүндөгү бардык падышаларга үстөмдүк кылды жана тегерегиндеги бардык өлкөлөр менен тынчтыкта болду. Сулаймандын көз өткөнчө Дандан Беершебага чейин жаткан Исраил менен жүйүтели өздөрүнүн анжыр жыгачынын жүзүм багынын астында бейкапар жашады. Сулаймандын майдан арабага чегилген аттары үчүн 40 000 мамысы, аттары үчүн 12 000 мамысы бар эле. Ошол башкаруучулардын ар бири өзүнө белгиленген айда Сулайман падышанын дасторконуна тиешелүү болгон бардык нерселерди жеткирип турушту. Аны эч нерсеге муктаж кылышкан жок. Падыша конуш алган жерге ар бири өз кезеги менен аттарга, качырларга арпа, саман жеткирип турушту. Кудай Сулайманга деңиз жээгиндеги кумдай көп акылмандык, даанышмандык, кемеңгерлик берди. Сулаймандын акылмандуулугу чыгыш уулдарынын бүт акылмандуулугунан жана мисирликтердин бүт акылмандуулугунан жогору эле. Ал бардык адамдардан акылдуу болчу. Акылы Эзрахилик Эйтандан, Эйман, Калкол, Дарда, Махол уулдарынан ал да канча өйдө болчу. Тегерекчеттеги бардык элдерге аты чыкты. Ал 3000 накыл сөз айткан, анын 1005 ыры бар эле. Ошондой эле дарактар жөнүндө Лебанондогу кедр жыгачынан баштап дубалга жабышып өсүүчү иссопко чейин айткан. Жаныбарлар, канаттуулар, сойлоп жүрүүчүлөр жана балыктар жөнүндө айткан. Сулаймандын акылмандыгы жөнүндө уккан жер үстүндөгү бардык падышачылыктардан, бардык элдерден анын акылмандуулугун угуу үчүн келип турушчу. 5-ci bölüm. Тир падышасы Хирам Сулаймандын атасынын ордуна падыша болуп майланганын угуп, ага өкүлдөрүн жөнөттү. Анткени Хирам Дөөттүн түбөлүк досу болгон. Сулайман да Хирамга мындай деп айттырды: "Өзүң билесиң, атам Дөөт тегерегиндеги элдер менен согушуп тургандыктан, Теңир ал элдерди анын бут алдына жыкканга чейин өз Кудай Теңиринин ысымына арнап үй кура алган жок. Ушул кезде мага Кудай Теңирим бардык жактан тынчтык берди. Душман жок, мындан ары тоскоолдук кыла турган эч ким жок. Теңир атам Дөөткө, сенин ордуңа, тагыңа мен отургуза турган уулуң менин ысымыма арнап үй курат деген. Ошондуктан мен Кудай Теңиримдин ысымына арнап үй курууну ниет кылып жатам. Андыктан мен үчүн Лебанондон кедр дарагын кыюуну буйрук кыл. Менин кулдарым сенин кулдарың менен бирге болот.
мен сенин кулдарыңа сен белгилегендей акы төлөйм, анткени бизде дарак кыюуну сидондуктардай билген киши жок экенин сен билесиң. Сулаймандын сөзүн укканда Хирам абдан кубанып, ушул көбөлдү башкаруу үчүн дөөткө акылман уул берген Теңир даңкталсын деди. Хирам Сулайманга мындай деп айттырды: "Мага элчи жибергениңдин себебин уктум. Кипарис жана Кедир жыгаштары жөнүндөгү бүт каалооңду аткарам. Менин кулдарым жыгаштарды Лебанондон деңизге жеткиришет. Сен айткан жерге деңиз аркылуу сал менен жеткирип, жийип коюшат. Аларды ошол жерден аласың. Бирок сен да менин каалоомду аткарып, үй бүлөмө дан жеткиртип бер." Хирам Сулаймандын каалоосун толук аткарып, Кипарис жана Кедир жыгаштарын берип турду. Сулайман болсо Хирамга анын үйү үчүн 20 000 кор буудай, 20 000 кор жанчылган зайтун майын берип турду. Жыл сайын Сулайман Хирамга ушунчадан берип турду. Теңир Сулайманга убада кылган акылмандыкты берди. Сулайман менен Хирам өз ара келишим түзүп, тынчтыкта болушту. Анан Сулайман падыша бүт Исраилга милдеттенме берди. Милдеттенмени аткаруучулардын саны 30 000 адам болду. Аларды Лебанонго ай сайын 10 000ден кезек менен жөнөтүп турду. Алар бир ай Лебанондо, 2 ай үйлөрүндө болуп турушту. Аларга Адонурам башчылык кылды. Сулаймандын тоодо оор жүк көтөргөн 70 000 адамы, таш сомдогон 80 000 адамы болгон. Элдин ишин көзөмөлдөө үчүн Сулайман 3300 башчы койгон. Падыша үйдүн пайдубалы үчүн чоң, кымбат, жылмаланган таштарды ташып келүүнү буйрук кылды. Аларды Сулаймандын, Хирамдын жумушчулары жана гебалдыктар сомдошкон. Алар үй курууга жыгаштар менен таштарды даярдашкан. Экинчи бөлүм. Кылмыштарыңардын жана күнөөлөрүңөрдүн айынан өлгөн силер бир кезде бул дүйнөнүн адаты боюнча абада бийлик кылып жаткан төрөнүн жана Кудайга баш ийбеген адамдарда азыркы учурда аракеттенип жаткан рухтун каалоосу боюнча жашачусуңар. Бир кезде мындай адамдардын арасында биз да дененин каалоолорун аткарып, оюбузга келгенди кылып, денебиздин күнөөлүү каалоолору боюнча жашачубуз. Башкалар сыяктуу эле табиятыбыз боюнча Кудайдын каарына кала турган адамдардан болчубуз. Бирок ырайымга бай Кудай бизге болгон улуу сүйүүсү менен кылмыштарыбыздын айынан өлгөн бизди да Машаяк менен бирге тирилтти. Ырайымдын негизинде куткарылдыңар. Бизди Машаяк менен бирге тирилтип, Машаяк Иса аркылуу асманга отургузду. Кудай муну Машаяк Иса аркылуу бизге көрсөткөн жакшылыгын жана өз ырайымынын ченемсиз молдугун келечек кылымдарда көрсөтүш үчүн жасады. Силер ырайымдын негизинде ишеним аркылуу куткарылдыңар. Бул силерден эмес, бул Кудайдын белеги. Эч ким мактанбашы үчүн бул кылган иштерден да эмес. Анткени бизди ал жараткан, Кудай алдын ала белгилеп койгон жакшы иштерди аткарышыбыз үчүн. Биз Машаяк Иса аркылуу жаратылганбыз. Ошондуктан эстегилечи, бутпарас болуп төрөлгөн силер бир кезде кол менен сүннөткө отургузулгандар тарабынан сүннөтсүздөр деп аталчусуңар. Ошол мезгилде силер Машаяксыз элеңер, Исраил коомчулугунан четтетилгендер элеңер, келишимдердин негизинде берилген убадаларга чоочун элеңер. Бул дүйнөдө үмүтсүз жана Кудайсыз элеңер. Бир кезде алыс болгон силер Машаяк Иса аркылуу, Машаяктын каны аркылуу азыр жакын болуп калдыңар. Анткени Машаяк биздин тынчтыгыбыз, ал экөөнүн бирди жаратып, аларды бөлүп туруучу тосмону талкалады. Душмандыкты өз денеси менен осуяттардан турган мыйзамды окутуусу менен жок кылды. Муну ал тынчтык орнотуп, экөөнүн өзүнө бир жаңы адамды жаратыш үчүн, душмандыкты айкаш-жыгачта жок кылып, айкаш-жыгач аркылуу экөөнү бир денеде Кудай менен элдештириш үчүн кылды. Ошентип ал келип, алыс болгон силерге жана жакын болгон аларга тынчтыкты жар салды. Анткени ал аркылуу биз алыс жана жакын болгондор бир рух менен атага баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп жатабыз. Демек силер эми чоочундар жана келгиндер эмессиңер, ыйыктардын мекендештерисиңер жана Кудайдын өз элисиңер. Силер элчилер менен пайгамбарлардын пайдубалынын үстүнө курулгандарсыңар. Ал эми бурчка коюлуучу негизги таш Иса Машаяк өзү. Ошол таштын үстүнө кыналып курулуп жаткан бүт имарат Теңирдин ыйык ибадатканасы болуу үчүн бийиктеп келе жатат. Кудайдын турак жайы болуу үчүн силер да рух аркылуу ошол таштын үстүнө курулуп жатасыңар. 35 бөлүм. Анан мага Теңирден сөз болду. Адам уулу, жүзүңдү Сейир тоосуна буруп, ага каршы пайгамбарчылык кыл. Ага айт: Кудай Теңир мындай дейт: мен сага каршымын, Сейир тоосу. Мен өз колумду сага каршы сунуп, сени эч ким жашабаган ээн жерге айландырам. Шаарларыңды урандык айландырам. Сен өзүң да ээн талаага айланасың, ошондо менин Теңир экенимди билесиң.
Сенде түбөлүк кастык болгондуктан башына мүшкүл түшкөн убакта акыркы кыйроо убагында Ысрайыл уулдарын кылычтын колуна берип турдуң. Ошон үчүн дейт Кудай Теңир, мен тирүүмүн, сени канга айлантам. Кан сенин артыңан чөт. Сен канды жек көрбөгөнүң үчүн кан сенин артыңан чөт. Сейир тоосун эл жашабаган ээн жерге айландырам. Ал жакка баргандарды жана ал жактан кайткандарды жок кылам. Анын тоолорун өзүнүн өлүктөрүнө толтурам. Сенин адырларыңда, өрөөндөрүңдө жана дарыяларыңдын нуктарында кылычтан өлгөндөр кулашат. Сени түбөлүк чөлгө айлантам. Сенин шаарларыңда эч ким жашабайт. Ошондо менин Теңир экенимди билесиңер. Анткени сен Теңир ошол жерде экенине карабастан, бул эки эл да, бул эки жер да меники болот. Биз аларды ээлеп алабыз деп айттың. Ошон үчүн мен сага аларды жек көргөнүңө жараша, аларды жек көргөндүктөн аларга көрсөткөн көрө албастыгыңа жараша кылам. Сени жазалагандан кийин аларга өзүм келем. Мен тирүүмүн дейт Кудай Теңир. Ошондо менин Теңир экенимди билесиңер. Мен силердин Ысрайыл тоолорун, алар кыйратылды, бизге жегенге берилди деп табалаганыңардын баарын уктум. Силер өзүңөрдү менин алдымда тилиңер менен жогору көтөрдүңөр. Мага каршы сөзүңөрдү көбөйттүңөр. Муну мен уктум. Кудай Теңир мындай дейт: бүт жер жүзү кубанып жатканда мен сени чөлгө айлантам. Ысрайыл үйүнүн энчиси кыйратылганына кубанганың үчүн мен да сага ошондой кылам. Сейир тоосу кыйратыласың. Бүт Эдом жери да кыйратылат. Ошондо менин Теңир экенимди билишет. 84-чү забур. Ырчылар тобунун башчысына Корактын уулдарынын забуру. Теңир, өз жериңе ырайым кылдың. Жакыпты туткундан бошоттуң. Өз элиңдин мыйзамсыз иштерин кечирдиң, анын бүт күнөөлөрүн жаап салдың. Өз ачууңду тыйдың. Катаал каарыңды башка жакка бурдуң. Бизди кайра калыбыбызга келтир. Куткаруучу Кудайыбыз, бизге каарданганыңды токтот. Чын эле сен бизге түбөлүккө kaardana бересиңби? Өзүңдүн каарыңды укумдан тукумга уланта бересиңби? Өз элиңди өзүң менен кубантыш үчүн сен бизди кайрадан тирилтпей коесуңбу? Бизге өз ырайымыңды көрсөт, Теңирим. Бизди куткар. Кудай Теңирдин эмне айтаарын угайын. Ал өз элине, өзүнүн тандап алгандарына тынчтык берет. Бирок алар кайрадан акылсыз жолго түшүп кетишпесе экен. Кудайдын даңкы биздин жерде жашаш үчүн андан корккондорго анын куткаруусу ушунчалык жакын. Ырайым менен чындык жолугушат, акыйкат менен тынчтык өбүшөт. Чындык жерден чыгат, акыйкат асмандан түшөт. Теңир береке берет, ошондо жерибиз өз жемишин берет. Акыйкаттык анын алдында барат, жана анын буттарына жол даярдайт.